Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы? Жогорку Кеңештин депутаттары бул жумада кандай мыйзам долбоорлорун кабыл алышты жана кандай көйгөйлөрдү талкуулашты? Алгач кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку Кеңеште адам укуктары менен эркиндиктеринин корголушу кызуу талкууга алынды. Именно адамдардын укугу ушул милиция органдары тарабынан тебеленген учурлар көп. Пленардык жыйында жайкы эс алуу борборлорун катуу көзөмөлгө алуу талап кылынды. Бардык ушундай эс алуу жайларын мындай тегиз көзөмөлгө алыш керек да. Бул жумада мыйзам жана турмуш программасынын коногу депутат Султанбай Айжигитов болот. Кантөлө Бакиевке да анан кийин революциядан кийин Роза Отунбаевага да ошентип айтышаттар. Жогорку Кеңештин бул жумадагы пленардык жыйынында депутаттар бир топ көйгөйлүү маселелерге токтолду. Аны менен катар жайкы эс алуу борборуна өзгөчө тыкыр көзөмөл коюу керектигин, ошондой эле аскер кызматында болгон окуяга басым жасашты. Аткаруу бийлигине депутаттар тарабынан бир топ тапшырмалар берилди. Жетөгөз менен Ак Суу районунда болгон ошо чоң кар жаап, анан малчылар чоң чыгышка учурап калды. 400дөн ашык бодомал, 800дөн ашык кой эчкилер. Ошолорду эми күн тартибине кирбесе дагы ошол тапшырма берип, ошо өкмөт жардам бергендей болсун, ошол ордуна чыгышаларын ордуна келтирип, ошону жаап берсе жакшы болот эле, себеби бул кырсык деген кырсык. Ушул жерде өкмөт өзүнүн жанакы фондторунан мына биринчи источник ысык көл өнүктүрүү фонду бар, экинчи источник акимдердин фонду бар. Анан үчүнчү источник президентибизден да сурансак өзүнүн фондунан ушул Жетегүз Ак Суудагы башка жанакы Таласта болобу, Нарында болобу, бийик тоолуу жерлердеги чабандарга, кырсыкка кабылган чабандардын бак ушу элдин, журттун немесин бир сыйра ошол карап берсеңиз. Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтү бар. Мына ошол жерден элдер бир топ буга чейин дагы жер сатуу боюнча ошол жердеги жерлерди сатып бир эле айыл башчы 200 чек сатып элдерге акча сатып жүрөт да, чек сатып жүрөт. Бир топ деген элдерибиз чек ала албай жүрөт, трансформация кыла албай жүрөт. Негедир Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүндө ушул маселе токтобой койду. Кышта ошол кара кечеден көмүр ташкан биздин ошол жергиликтүү калк. Бүгүнкү күндө 200дөн ашык машина турат ордунда. ГП көмүргө бир сунуш берип кетет элем, ушу убагында чечип берип коюшса. Бүгүн мына эми ошол бир айдан бери күтүп атышты, суранып атышты, бизден жооп жок. Бүгүн 200дөн ашык мына бала чыгып, бүгүн ГП көмүрдүн астында митинг кылабыз деп атышат. Ошо чечип берип коюшса, кычыраңкы кышта мынакей колдон келген жардам беришкен. Эми азыр түшүнүк менен кайрылып акчаларын берип коюшса. Табий кырсыктан жабыркаган Кыргызстан боюнча болбоду, бул мына бир эле област эмес, бүт областтар боюнча. Эмдиги жумага ошол өзгөчө кырдаалар министрлиги ошол кесепеттерин жоюу боюнча эмне иштер кылды? Министрлер кабинети менен биргеликте ошол тиешелүү жетекчи менен бирге парламентте маалыматты берсе, ошого жараша чечим кабыл алсак жакшы болмок. Бекзат Эсенбаев деген биздин аскер мөөнөтүн өтөөчү биздин жаранды прапорщиги катуу сабап жакында больницага түшүп, азыр оор акыбалда турат. Урматтуу төрага өткөндө ушул маселени көтөрдүм эле. Бул биз ата-энелер балдарын мекенди коргоо үчүн жөнөтүп алса, булар барып туруп, кайра ошол жерден ур токмон калып, душмансыз жок эле ичинен бири-бирин кырып атат. 2 күн мурун ушу Борбор шаарыбыздагы Ала Тоо аквапаркында абдан бир кайгылуу окуя болду. 10 жаштагы бала сууга чөгүп, каза табып, мына бүгүнкү күндө көпчүлүктүн ушул маселеге тынчсыздануусу аябай күчөп кетти да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул тиешелүү мамлекеттик органдарга, шаар бийлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүтүндөй республикабыз боюнча ушул азыр жайкы эс алуу балдардын каникулунда ушундай кырсыктар кайталанбаш үчүн бардык ушундай эс алуу жайларын мындай тегиз көзөмөлгө алыш керек да. Биздин эки аскерибиз жараталып калышты да. Анан бияктан атайын бригада врачей барып, кабар алышып, самолет учайын деп турган жерден абалы начарлап учпай калып, стабилдештирип, өтө чоң жумушту аткарып, ал жигиттерибизди алып келишти да. Анан кече Баткен губернатор менен барып ошол жерде кабар алганы барсак,
жигиттер операциядан чыккан. Кыйналып жатышат, бирок эмне кыласыңар өзүңөргө келгениңерде десек, кайра Баткенге барабыз дейт да. Мен сунуш киргизет элем ошол биздин желдеттерибизди. Анан ошол жака барган врачтарды бир жогорку кеңеш тарабынан да белгилеп, бир сыйлайбызбы, бир карап койсок. Жума ичинде пленардык жыйынында депутаттар бир топ мыйзам долбоорлорун кабыл алышты. Аны менен катар адам укуктары жана эркиндиктерин коргоо туурасында сөз болду. Россияда биздин миңден ашык түрмөдө отурган жарандарыбыз бар. Ушул жака келип которуу боюнча көптөгөн бизге кайрылган жарандарыбыз бар да. Ошол боюнча эмне иш алып бардыңыздар? Бирөөнү айтып бере аласызбы? Бирөөнү которгонуңузду айтып бере аласызбы сиз? Бир жаранды котордуңузбу сиз? Аракет кылдыңызбы? Жеке, сизге да кайрылгандар болсо керек. Бизге жүздөгөн адамдар кайрылат. Ийинибиз камалып кетти, ушуну которуп бериңиздер. Же болсо эжебиз камалып кетти, же тууганыбыз, же бөлөбүз камалып кетти. Ошол боюнча бирөөнү айтып бериңизчи. Айта албайсыз, билбейсиз. Азыр мына кылыбыз кыйшайбай дегендей болуп отурушпайбы? Бизде баары жомоктогудай деп. Именно адамдардын укугу ушул милиция органдары тарабынан тебеленген учурлар көп. Мына ак үйдүн ичинде баары жомоктогудай болуп атат. Бирок элдердин арасына кирсең, ак жеринен камалып кеткен, энеси 5 жылдан бери көз жашын төгүп жүргөн атуулдар көп. Мына жерде биздин акыйкатчыбыз кайра прокуратура кыскартып койду, милиция кыскартып койду деп сүйлөп атат. Себеби укуктук базасы жетишпейт булардын. Ошон үчүн биз профилдик комитетке сунуш, ошол кыйналып үйлөп аткандар бир күн чогултуп уксак, ошол жерге да укук коргондорун чакырсак. Мен бул отчетуңардагы статистиканын баарын азыр карадым. Чынында эле чындыкка дал келбеген, реалдуулукка дал келбеген статистикада. Мен өзүңөр азыркы жаңы ишиңер жөнүндө. Эми силер албетте бир нестандартный акыйкатчы болууга аракеттенип атасыңар. Резонанстуу иштерге көбүрөөк чуркап коюп, пиарга көбүрөөк чуркап убактыңарды кетирип коюп атасыңар. Ошону байкап атабыз. Анан көбүрөөк ошол бир аярлуу катмарга чуркасаңар да. Россия жүргөн биздин мигранттарды мен бир айча болуп калды, иш сапар менен барганда. Ал жерде ошо биздин жарандардын жана юридикалык жактан сот амалдарына катышканда мыйзамдардан кичине мындай аз билгендиги болуп атат да. Ал суранып атып, дагы бир юридикалык бөлүмдөн бир мындай кызматкер берсеңер, бизге кичине оңоюраак чечилет деген. Кээ бир сот амалдары болсо мыйзамды билбейт, ар бир чыккан чечимге макул деп тура берет. Да? Колун берет, кет, андан эксперт чыгып, анан ар кандай жанагы кылмыш козголгондо жана коюлган беренелерди билбейт кээ бир. Андан жанагы эмелер келет экен, диаспоранын өкүлчүлөрү, аларды киргизбейт экен. Сиз айткан юридикалык күчкө ээ. Адамдын укугу бул ар бир нерседен кымбат нерсе. Адам көңүлү, укугу аны үчүн кажыбас кайрат, иштериңизге ийгилик. Бирок азыр өзү жашоошундай болуп калды. Адамдын укугун же болбосо адамды каралап коюу бир бастык эле нерсе адамдар үчүн бул көнмүш адат болуп калды. Сиз бул омбудсменди өзгөртүш үчүн бир статусту өзгөртүш керек. Себеби дегенде азыр мына сиздин кылган иштериңизди бүт баарын көрүп турабыз. Эч кандай жыйынтык деле жок өз негизичи. Сиздер же бирөөгө баа бере албайсыздар. Сиздерде укук коргоо органдары менен элдин ортосунда көпүрө болушуңуздар керек. Бирок сиздерди чынын айтканда капа болбоңуздар. Эч кандай укук органдары уккан деле жок да. Кээ бир кошуна Кытайда же болсо өнүккөн ошол эле Америкада жана башка өнүккөн мамлекеттерде ошол өлүм жазасын 2-3 түрү менен бул практикаланат да, туурабы? Биз мына байкашыбызга караганда өтө оор кылмыштар деп, мисалы жанагы коррупция ошол эле жанагы жашы жете элек балдар кыздарга болгон мамилелер жанакындай өтө оор кылмыштарчы. Ушуларга мен ойлойм бара ушуга келет окшойбуз. Себеби бир 20-30 жылдан бери 25 жыл кылып атабыз, пожизненно берип атабыз. Азыр эле айттыңыздар, 400гө жакын киши өмүр бою эркинен ажыраган, бирок майнап жок. 7-чи чакырылыштын депутаттарын тааныштыруу боюнча эл өкүлү ким рубрикабызды улантабыз. Мында депутаттын басып өткөн жолу жана ишмердүүлүгү туурасында кеп болот. Бүгүнкү программабыздын коногу Султанбай Айжигитов болмокчу. Балалыгым негизинен Баткен районунда өткөн, Баткен шаарында. Биз өзүбүз 6 тууганбыз. Апам өмүр бою китепканада иштеген, китепканада. Атам болсо эң биринчи
жогорку билимдүү юристтердин бирөөсү болуп Кыргызстанда 52 жыл Ташкенттеги юридикалык институтты бүтүрүп ошол системада иштеп келген, ар түрдүү кызматтарда. Тилекке каршы 73 жылы жаш эле өтүп кетти. Мен өзүм Баткенде Жомарт Бакунбаев атындагы орто мектепти бүтүргөм. Андан соң Ригада авиационный институт бүтүрдүм. Авиационный институт бүткөндөн кийин 5 жыл аэропорт Манаста иштедим, инженер ар түрдүү инженерлик должносттордо. Андан кийин Баткен жанагы окуясы башталып, Баткен облусу түзүлгөндө мен ошол жерге губернатордун кеңешчиси болуп бардым. Ал эми 2005 жылы жана революциядан кийин курултайда мени эл губернатор кылып шайлады. Ошондон тартып 2 жолу губернатор болдум. 2 жолу 2 президентке кеңешчи болдум. Бирөөсү Бакиевке кеңешчи болдум, андан кийин Роза Отунбаевага кеңешчи болдум. Ошондуктан бардыгы айтат да кантип эле Бакиевке да, анан кийин революциядан кийин Роза Отунбаевага да ошентип айтышаттар. Мен негизинен ошо КГБ СССРде иштеп жүргөндө экономикалык коопсуздук менен коопсуздук жагында иштеп жүргөмдө, ошондо Союз бузулгандан кийин, СССР бузулгандан кийин ошол Кыргызстандын экономикасынын коопсуздугуну мындайча айтканда камдоо жолу башкача болгондуктан мен биринчи кезекте ошол экономика, рынок экономикасына изилдеп, ошону изучаттыктей баштадым. Мен негизи ошо Кыргызстандын экономикасынын коопсуздугун кантип камдаса болот, анан кийин кантип өндүрсө болот Кыргызстандын экономикасы деген ошонун үстүнө 94-жылдан бери иштеп келатам. 26 жыл терең изилдеп келгенден, ошо 17-жылы ошол Кыргызстанды кантип кыска мөөнөттө ошол жакырчылыктан чыгарып өнүгүү жолуна, болгондон тез өнүгө турган жолуна салып турган программаны жазып чыкканмын. Ошол программамды ишке ашырганга аракеттенип атам. Негизги менин максатым ушул программаны ишке ашырыш. Теке-секирик деген бул 2005 жылдан бери эле түзүлгөн бул проект. Анын негизги эмеси ошол Сок дарыясына тосуп Баткен өрөөнүнө суу алып келиш керек. Суу алып келгенде 70 000 гектар жер өздөштүрүлөт да Баткен району боюнча. Бирок ошондой эле ошону үлгү кылып туруп эле мисалы Баткен району, Баткен облусунун Лейлик районунда, Кадамжа районунда ошо теке-секирик сыяктуу проекттерди ашырып, жалпы Баткен облусу боюнча 300 000 гектарды ошону өздөштүрсө болот да. Бул иштерди ишке ашырыш үчүн жана мен проектимде деле жанагы айткан өнүгүү программамды деле бул теке-секирикте эле бардыгы бир эле эмеде, бир эле программанын ичинде ошону мындайча айтканда ишке ашырганга бийлик жагынан только эркелик керек да, саясий эркелик керек. Мен биринчи эле эмеге келгенде, губернатор болгонумда 3 маселени көтөргөмдө. Бул жол, чек ара, суу маселеси. Ушул 3 маселенин үстүндө иштеп. Анан бул 3 маселе барды бири менен бири байланыштуу да. Жолду чечсеңиз, чек ара менен суу чечилет. Чек араны чечсеңиз, суу менен жол чечилет. Сууду чечсеңиз, жол менен чек ара чечилет да. Ошондой бири менен тыгыз байланыштуу. Ошондуктан биринчи кезекте мен жанагы транспорттук эгемендүүлүктү үстүнөн иштеп, миң суранып ушулда кырыш керек эле деп суранып, натыйжасы болбогондуктан мен ошол жолдордун баарын ашар жол менен салганмын да. Ошондо андан тышкары жанагы Чаркууга кирчү, Тажикстандын ичиге кирип 15 километр аралап өткөн жерди дагы айланма кылып туруп, азыр могу Төрткүл, Көкташ, Аксай жолуну дагы, ошол жолуну дагы салдырганмын да. Ошол Евросоюздан $10 миллион акча бөлдүрүп, ошону салдырганда толугу менен биз мындайча айтканда транспорттук эгемендүүлүккө жеткенбиз. Андан тышкары арка зонасына максат айылына ошол жерге суу алып барып 200 гектардай жерди өздөштүрүп, капельный орошение кылып, ошол жерде молодежный кооператив түздүргөнбүз. Мен ошо 4 жыл губернатор болгон болсом, Баткен облусунун 85%-ини мен
таза сумен камсыздагандын 85%. Ал эми калган 15% негизинен бул тоолуу жерлер. Ал жерде таза суу ансыз деле таза болуп, мындай жаратылыш таза жерлерде ошол жерлер калган болчу. Парламенттин орду мындай да бардыгы эле жанагы айтат, парламенттен жанагы назначениялар, министрлерди назначать эткен, ошол функцияларды алып койгондун күчү жок болду. Жок, парламенттин күчү мындай эмес. Парламенттин күчү бул жазган закондорунда, мыйзамдарында. Себеби деген парламент эгер таза болуп, жакшы ошол Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна, өндүрүшүнө жакшы ыңгайлуу эгер мыйзамдарды жаса турган болсок, бардыгы жөнөкөй адамдан тартып президентке чейин ошол мыйзамдар менен жашай турган болот да, ошол күчү ошондо. Ошондуктан парламенттин ролу мамлекеттин өсүшүнө аябай жогору да. Эгер чындап аныгы эгер жакшы иштесе, парламент Кыргызстандын өнүгүүсүнө аябай чоң салым кошконго кудурети жетет. Биринчи кезекте мен жанагы экономикалык коопсуздук менен адистик болуп жүрбөймүн ба. Ошондуктан биринчи кезекте мына 30 жылдан бери эмнеге өнүкпөй атабыз деген суроо пайда болот да. Мен айтат элем, өнүкпөгөнүбүздүн себеби биз бардыгыны ушу өнүгүүдү, Кыргызстан өнүгүүсүнө рыноктун колуна тапшырып койгонбуз да. Рынок бар жокту чечет, өзү бар жокту регулировка кылат, анан кийин өзү өнүктүрөт деп. Бирок биз көрүп атабыз 30 жылдан бери, что бул экономикалык саясат туура эмес экен. Себеби 30 жылдан бери оңолбой эле кайра күндөн күнгө, жылдан жылга начарлап кетип атабыз. Ошондуктан азыр бул жолдон кетиш керек дагы. Азыр дүйнө жүзү совсем башка жол менен кетип атат да. Пландаштыруу методун өтүш керек. Анан план менен рыноктун жанагы предпринимательствонун экөөнү бириктире турган ошондой интегральный экономика болуш керек. Бул жолго азыр бүт дүйнө жүзү өтүп атат. Ошол эле Америкада ошол өтүп атат. Японияда ошол. Бул капиталисттик система бар. Түштүк Корея ошол, Индия, Кытайды айтпай эле коет. Ошол бардык азыр өнүгүп аткан мамлекеттер бардык ушул философияга, жанагы либеральный догматикадан кетип ушул жолго түшкөн. Стратегиялык пландаштыруу жөнүндө законду жасайын деген оюм бар. Ошонун үстүндө азыр мындайча айтканда структурасынын үстүндө иштеп атам. Мен хоббим бул түрк элдеринин тарыхы. Мен бул жагына мен аябай чоң литературам бар, мен библиотекам бар. Бул мага бул чынында мен саясатка деле жумушумда, тиричилигимде аябай чоң жардам берет. Себеби деген тарыхты билмейинче келечекти билбейсиң да, мындайча айтканда. Анан экинчи жагы спорт. Андан тышкары мына мен аябай жанагы финансы, заманбап акчанын теориясына кызыгам. Ошонун бери 30-26 жылдан бери ошону мен элекмин. Ошонун негизинде жана программалар түзүп, азыркы мен кылып аткан сунуштарым деле ошол тарыхтын билген негизинде жана экономик, финансы, анан коопсуздуктун теориясын жакшы билген негизинде жасап атам да азыркы жүргүзүп аткан саясаттарымда. Бүгүнкү чыгарылышта «Мыйзам жана турмуш» программасы болду. Аны мен Миргүл Эшбаева алып бардым. Программанын максаты эл өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүн жана бейнесин ачып берүү болуп эсептелет. Программаны толугу менен Жогорку Кеңештин YouTube баракчасынан көзөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.